Кулаган маалы бир эмес 2 жолу куладыңыз. Ошондо кандай сиздин оюңузча? Билбей калдым ал жердечи. Мен чын айтканда канча растанадан урду, кандай урду билбейм, бирок өкөнтө тең жигити урду мени. Удаление бериш керек беле деп ойлойм да менчи. Эми жеңиш менен бардыгы жуулуп кетти да. Жеңишем бар жигит. Көрөрмандарга каалоо тилек айтып коюңуз. Көрөрмандарга ыраазычылык айтайынчы. Абдан ыраазымын ушинтип колдоп, белип ушинтип. Мына көлгө мынчалык элгейт эле. Мунусунда аябай көп келиптир. Аябай ыраазыбыз ушу биз эл менен бизди ушундай эл ушундай даражага чыгарат да, эл колдоп турса биз ушинтип чабап дегенде. 13 000 киши көрүп атат. 30% бойкага айдадып атат. Эми бойкада буйрса кийинки оюндарга чыгат, эми буйрса бойканын экинчисине даярдалып көрдүк. Канча жолу айттыңыз бойка чыгат деп. Качан чыгат эми? Бойка буйрса кийинки оюнга чыгып калат, бирок эми мына оюнга чыгыш керек эле. Буту эми чыгарсак болот эле. Бирок бир жолу жакшы лечение алып алсын дедик да. Бир жолу кийин травма калбасын деп, бир жолу толук лечение алып алсын деп чыгарбадык. Ултымак командасы азыр сиздерге нааразы болуп атат го? Таза болбой калды. Эми билбейм, мен ачым эмне болуп кетти азыр. Бирок таза эле болду. Бирок эми менин оюмча ал жерде свисток болгон жок. Ал жерде таза эле болду да. Эми Сейитбек жерде жатып алып, Султанчик улак көтөрүп атса, жерде жатып алып улак тартып атат. Эми алып тура эмес да ал. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Мынакей Манас Ниязовдун пикирин уктуңуздар. Келе эми. Ултымак командасына. Сейитбек Анарбек уулуну байкасаңар, 7-номердеги. Үйлөп атат. Үйлөп аткандай сезилип атат. Сейитбек не болуп калды? Сейитбек. Команда аябай чын ачып, ичи ачып, чын өзүнүн эмоциясын жашыра албастан көз жашын төгүп атат Сейитбек Анарбек уулу. Бул оюнчунда чүнсө болот. Чын. Бүгүн Сейитбек Анарбек уулу болгон жан дилин берип ойноду окшойт. Мен бул команданын капитаны Нияз Мадалбек уулун көрө албай атам азыр. Мардис байке, келсеңиз. Нуржан, жакшы элесиңер деби? Жакшы эле. Мардис байке, бир мүнөт келип коңузчу. Ия, бастырып келесизби? Мынаки азыр биз Талас командасынын дагы пикирин уккубуз келип атат. Алар кандай ойдо болуп атат, эмне болуп атат? Чын капитаны Нияз Мадалбек уулунан азыр өзүнчө комментарий алабыз. Нияз байке, кандай болуп калды калыстардын чечими ошондо? Калыстардын чечими. Комментарий небеспи? Достук командасы. Мынаке Нияз Мадалбектин кыска эле айткан сөзүн уктуңар. Ушундай калыстын кереги жок деп. Калыстардын чечимине ынтымак командасы толугу менен ичи жылыбай калган экен. Достук менен ынтымак командасы канча жолу ойноду, бирок эки команда калыстын чечимине нааразы болуп бүткөн эмес. Ал эми достук командасы мына жеңүүчү бирөө эле дегендей, жеңүүчүнү айыптабайт, жеңүүчүнү соттобойт дегендей, достук командасы бир сыйра майрамдык парадтан сүйүнүү менен өтүп жатат. Оюн бүтөргө 1 мүнөт калганда достук командасы жеңишти колдон сууруп кетти. Бүгүнкү күндүн каармандардын бири 6-номердагы Майрамбек Рыспеков. Анын дагы сүйүнүчүн көрүп алыңыздар. Бауш Султанбеков. Майрамбек Рыспековду өзүнчө куттуктап атышат. Себеби Манастын эки улагынан дагы баалуу улакты алып келип берди окшойт. Бул жеке менин оюм албетте. Биринчи орун мынаке достук командасы, экинчи орун ынтымак. Үчүнчү орунда Сары Өзөн командасы. Айбек Темирбаев. Бүгүндө негизги каармандардын бири ким десе бардыңыздар, бир адамды, анын бири Айбек Темирбаевди айтат болушуңуздар керек.
Кандай болду? Калыстардын чечимине наразы болуп калдыңыздар окшойт. Жок, oyun жакшы болду буюрса, нормально күчтүү утат да. Күчтүү утtu, достук күчтүү экен утtu. Калыстар салсага эчтеке чечим бар, жакшы, нормально. Наразычылык жок. Наразычылык жок. Жок. Бул акыркы мүнөттө коёр алдыңыздар окшойт, жакшы. Акыркы мүнөттө коёр болду. Жакшы эле бүт эле. Негизи команда бүгүн кандай ойноду? Жакшы ойноду командалар буюрса, балдардын баары жакшы ойноду, жакшы. Кудай Алла таалам буйрук коюп берем. Достук командасы утtu. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Мынакей Мардис Койгелдиев, Ынтымак командасынын көкпөрүүчүсү толугу менен достук утту деп атаандаштарын дагы куттуктап, мактап өттү. Мына спорт достор. Эртеден бери айтып атасыңар. Ынтымак командасы толугу менен достук командасын ушинтип куттуктап атат. Таши, саламатсызбы? Кандай болду оюн? Oyun özüңөр көргөндөй жакшы өттү. Аябай сонун элге зритель болду деп ойлойбуз. Олар дагы бөдө кырсыктан сырткары бардык командалар тынч өттү деп ойлойм да. Бул оюндарда кырсык болгон жок, жакшы эң биринчиден. Анан элибизге жакшы оюн көрсөттүк деп ишенем. Өтө жакшы болду. Эми кичине баягы оюн учурунда талашы тартышуулар болду эми. Судьян бир судья 8 адамга көрүп жетиш кыйын. Анча-мынча көрүнбөй калган жерлерге кичине чырлап ызычоолук болгон ошол болду да. Майрамбектин акыркы улагына кандай баа берет элеңиздер? Буга чейин ошо Майрамбек Ынтымак менен ойногондо эле көрүнбөй калат деп ар кандай сөздөр айтылчу эле. Сиз кандай дейт элеңиз? Эми аны эл айта берет. Биз себеп бул тактикабыз ошондой түзүлгөн. Майрамбектин аты кичине оюнда биздики защитага алып чыгып ойнобой турган болгонбуз. Oyun башкача жүрүп, анан бунун атын 3-чү таймга ырастаганбыз. Бирок ошол ишин толук аткарды деп ойлойм. Демек Майрамбекти атайын 3-чү таймга сактап отуруңар беле? Майрамбекти 3-чү таймга чейин. Биринчи тайм көрмөк. Болбосо анан 3-чү тайм аттар сылайлашканда бунун аты свеж күч менен ушул бир гол жасайт деген башында сөз болгон. Демек, көрөрмандарга эмне деп айтасыз? Ынтымак командасына кандай каалоо тилейсиз? Ынтымак командасына өтө мыкты командалардын бири булар. Кыргызстанда жакшы команданын бири. Олорго каалоорум ден соолук, үй бүлөсүнө тынччылык, ошо жетекчилерине терең ыраазычылык билдирет элем. Ошондой команданы алып жүргөн, ошондой балдарды ушундай даражага жеткизген жетекчилерине рахмат. Бардыгы спортто жүргөн эмелер азыр кичине талаш болду эле. Талас Бегалиев байкебиз келип чечип койду спортто жүргөн кишилер. Ошол жерде айтып коңузчу, бир маалда Талас Бегалиев келип кандай чечти? Ошондо кандай чечим болуп атты эле ага чейин? Ага чейин кичине судьяны жемелеп атышты эле, бирок судьянын айтканындай кылып чечип берди. Судьянын чечими менен болду да. Талас Бегалиев агаз болду деди, болду. Ошондо улакты жерге таштабады, Сейитбек эми ону өзү эч ким чыккан жок, аты жыгылды. Эңгенде Сейитбек туруп өзүнөн кетип калды да, баары улакты кармап койду. Кармабай жат, эсил ат деп элесе анда талашса болмок да. Ат деп элесе эле туруп улакты басып кое атпай калды. Ошондуктан кичине талаш болуп калды да. Көрөрмандарга эмне деп айтасың? Көрөрмандарга чоң рахмат. Ушу алды Оштон, Баткенден, Жалалаттан, Чүйдөн, Таластан, Нарындан келип атышат бардыгы. Бардыгына ыраазычылык билдирем. Ошо биз көрөрмандар мененбиз. Президенттин кубогун жана президенттин миллион сом акчалай байгесин жеңип алган Достук командасынан капитаны Таштемир Майлыбашев миллион сом байгени президенттик аппараттын биринчи орун басары Алмаз Келенбаевдин колунан алып атат. 1 миллион сом жана чемпиондук кубок. Президенттин кубогу, чемпиондук кубогу. 1 миллион сом байге. Таштемир Майлыбашев достук командасы менен чогуу чемпиондук кубоктун ээси, президенттик кубоктун ээси.